Алтын менен күмүштүн нисабы бар. Нисап деген ошол деңгээлге жеткенден кийин өлчөмгө ал адамды бай болду деп айтабыз. Нисап дегени ошол өлчөм. Кимди бай деп айтабыз десе, шариатта өлчөм бар. Өлчөп койгон. Кимдин баягы малы мүлкү, байлыгы ошол деңгээлге жетсе, аны бай дейбиз. Жетпесе, аны бай эмес дейбиз. Түшүнүктүбү? Ушуну нисап дейт. Сахиби нисап деп ушуну айтылат. Мисалы, алтындын нисабы 20 мискал, 20 дирхам, динар. 20 динар алтындын мискалы, эмеси, мыктары, өлчөмү. Bir адамда 20 динар акчасы болсо, ошого 1 жыл айланган болсо, ал адам зекет берет. 2,5% 40-тан 1 зекетин берет. 20 дирхам, динар бүгүнкү күндө уламалар 85 грамм, 87 грамм дешет. 85 грамм десек, мисалы, 85 грамм десек, анда 85 грамм алтыны бар адам бай деп эсептелинет. Ким ошол 85 грамм алтын же ошонун акчасыга ээ болсо, ошол заматтан баштап ал адам бай. Эми 1 жыл карайт эми. 1 жылдан кийин ошол акча барбы, жокпу? Ошол акча турат, андан көп болсо ал адам зекет берет эми. 85 грамм алтын бүгүнкү күндө мисалы 250 миң дейлик, орто эсеп менен. 250 миң акчасы бар адам мисалы бай болуп эсептелет. Бай. Ошол заматтан баштап 1 жыл айлангандан кийин ошол акча жанынан көбүрөөк болсо, ал адам эми жалпы суммасынан канчаны берет? 2,5% берет. Бул зекет, бул алтыны зекет.